Рахмат, урматтуу Ишаш Эшенкулович, урматтуу коллегалар, депутаттар, урматтуу Улуубек Асамидинович. Мен сизди көп жылдан бери билем, чогуу иштешкенбиз. Бирок ушул азыр ошону менен тең мен билем, сиз жакшы адиссиз. Акыркы 4-5 жылда Счетный палатада, эсептөө палатасында иштеп келдиңиздер. Көп отчетторун алганбыз, өзүңүздүн ой пикирлериңиз, кээде талаш тартыштар болгон. Мен bir-iki суроом бар да. Урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич жоопкерчиликти алып, мамлекеттин баарына жоопкерчиликти алам деп отурат. Сиз мисалы азыр мына Кудайым буйурса деп отурасыз, бекитсе деп. Бекитебиз, Кудайым буйурса, өкмөттүн курамын, сиздин программаңызды. Ошону менен тең сиз жоопкерчиликти алганга даярсызбы? Себеп мөөнөт өтөт. Анан сизден сурайбыз. Жоопкерчиликти уверенныйраак алып эле айтсаңыздар болот эле дейм да. Урматтуу депутаттар, бул суроого мен баса белгилеп кайра жооп берейин. Анда жоопкерчиликти толук кандуу алганга даярмын. Рахмат. Ана мына жана айтып кеттим мен, Счетный палатаны отчетун кабыл алганбыз. Сиз өзүңүз оюңуз кандай? Ушул сама система Счетной палаты, требуется ли реформирование Счетной палаты? Ушул толук кандуу иштейби? Сиз ушунча жылдан бери төрага болуп келдиңиз, отчеттун бияка келдиңиз, көп маселелер менен макул болдуңуз. Же ушул бойдон Счетный палатанын иши кала береби? Эсептөө палатасы дагы реформаларга муктаж. Эгерде сиздер колдоп берсеңиздер, урматтуу депутаттар, ал жерде дагы азыр бүгүнкү күндө мына Конституциянын долбоору сиздерге келет. Кээ бир нерселерди ал жерден өзгөртүш керек. Себеби Конституцияда өзгөрмөйүнчө мыйзамдарды өзгөртүүгө саны жагынан, сапаты жагынан, андан сырткары биздин планда Кудай буйрса ушул киришелер тармагына жооп берген финансы жана экономика министрлигинин алдында мурдагыдай өзүңүздөр билесиздер фининспекция болгон. Эсептөө палатасы аймактардагы жергиликтүү бюджеттердин текшерүүсү менен алек болбош керек деген сунуш бар. Жаңы Конституцияда саны дагы функциясы бар, жаңы боюнча каралат да, бирок ошол ичинен коллективдин аудиторлордун иштегендери же аудиторго талаптар өзгөрүлөбү сиздин өзүңүздүн оюңуз? Эми урматтуу депутаттар, бул жерге урматтуу президентибиз өзү татыктуу кандидатты дайындайт деп ойлоймун. Ошон үчүн бул жерде бир гана сураныч сиздерден болот, урматтуу депутаттар. Эсептөө палатасы саясий эмес, тилекке каршы мамлекеттик аудитти, бюджетти жүргүзүү гана орган болуш керек. Мен оюм ушундай. Рахмат. Сиз жана башында айтып кеттиңиз, эң биринчи кадамдарым резерв табыш керек деп. Резервти мына энергетика тармагын айтып кеттиңер. Мен ойлойм, энергетика тармагынын өтө чоң маселелер бар. Мисалы системасы өтө чоң болуп калганда, мына азыр бүгүнкү күндө ГКПМ бар, министерствосы, акционерный коом, АОлор, совет директоров, правление, ар бир мына Север Электро, Восток Электро, ушунун баарын кандай ойлойсуңар? Бир талап калып келип, бир единый министерство орган кылганга сунуштарыңар барбы? Урматтуу депутаттар, абдан жакшы суроо берилди. Министерство энергетики и промышленности деп түзүлөт. Мурункудай, Мурдагыдай түзүлөт. Эмне үчүн министрликтен кайра кайтып атабыз? Себеби бүгүнкү күндө 9 компания өз-өзүнчө бир топ экономикалык иштерди жасайт. Ошон үчүн 9 компаниянын баары биригип бир жерден госзакуп кылыш керек. 9 компания, Восток Электро, НЭСК, электрический станция, Ош Электро, бардыгы бир холдинг да бар, холдинг. Холдинг да бар. Холдинг боюнча дагы бир өзүнчө маселе каралат. Бирок ушул 9 компания бүгүнкү күндө абдан чыгымдары көп да. Ошол жерде эле азыр 2 миллиарддын төгөрөгүндө резерв табылды уже. Бир эле жылдын ичинде. Ошол оптимизация болсо, сиздер Кудай буйрса колдоп берсеңиздер, мен ойлойм, ал жерде тартипке келүү жагы анча деле көп убакытты талап кылбайт экен. Мына энергетика тармагынан кичине маалымат бердиңиз. Жана Минсельхоз айыл чарба тарабынан 5,5 миң киши иштейт экен. 4-5 департаменти бар. Мен ойлойм, баягы сиз жана айтып кеттиңиз, баягы статист болуп калган деп, бирок билинбегени менен эң чоң адам биздин жарандар иштеген эң чоң штатный расписание боюнча эң чоң министрлик. 5,5 миңге чейин жакын
адамдар иштейт. Ага көз карашыңыз кандай? Айыл чарба боюнча менин көз карашым бул эң алдыңкы приоритетте. Кээ бир кишилер сунуштаптыр, айыл чарба министрлигин жоюш керек деп. Биз ага макул эмеспиз, себеби Кыргыз Республикасы бул айыл чарбага ориентирлешtirген. Биз 4-5 департаменти бар. Азыр ошол айыл чарба министрлигинин ичине Кудай буйрса суу чарба, айыл чарба министрлигине региондорду өнүктүрүү багыты да Кудай буйрса кошулат. Ушундай багытта иштер алып барылат. Акыркы суроом Улукбек Асамединович, урматтуу Улукбек Асамединович. Мына пандемия жөнүндө баарыбыз уже специалист болуп, адис болуп бүттүк. Мен биринчи толкунунда көтөрдүм эле. Мисалы өзүнчө вирус жок. Кытайдык штамп же итальянский же российский баарынын штампы бир эле. Протоколу бирдей өтөт. Мына көтөрүп келгенде биз күрөшөрүбүз, только тозуп бир жерден шарт түзүп алышыбыз керек. Мына 3-чү толкун келатат. Мурун ушул Италияда, Кытайда кайнап атканда биз кичине наблюдатель болуп алып кечигип калдык. Мына азыр 3-чү толкуну келатат. Көчө күнү саламаттык сактоо министрлиги менен да сүйлөшүп, бир кандайдыр чаралар ошол келеге чейин чаралар күтүлөбү? Больницаларды, биздин медиктерди, ФАПтарды региондордо даярдап, ошондой чаралар болуп атабы? Сиз эң туура айтасыз. Ковид биздеги бүгүнкү күндөгү мына 3-чү этабы келатат деп дүйнө жүзү азыр даярданып атат. Албетте биз буга катуу даярдык көрөбүз. Мына эми ачыгын эле айтайын, мына ФОМС боюнча. ФОМС боюнча дагы бир топ ойлор бар. Бүгүнкү күндө райондордо дагы билесиздер, райондогу саламаттык сактоого дагы 4-5 киши жооп берип атат. Ушул жаатта дагы жоопкерчиликти биз күчтөндүрүшүбүз керек. Жоопкерчилик качан күчтөндүрүлөт? Эгерде бир маселеге бир киши жооп берсе, баягы 30-40 койго 5-6 койчу койгондой заман болуп атат да, биз ошону баары тартипке келтиребиз Кудай буйрса. Азыр бүгүнкү күндө иштер жүрүп атат. Бул тез арада Кудай буйрса тартипке келет. Албетте биз больницаларды курабыз, резервтер бар. Дары-дармек боюнча дагы бир топ запастарды даярдайбыз, Кудай буйрса. Региондорго жетеби? Жетет. Рахмат, Улукбек Асамединович. Биринчи региондордон башталат ушул маселе. Себеби ошолордон биринчи даярдашыбыз ошо региондорду. Рахмат, Улукбек Асамединович. Ишиңерге ийгилик, жоопкерчилик болсо колдойбуз. Рахмат. Рахмат.